Өтүп бараткан күндүн урунтуу кабарларын топтогон аракет кылдык. Алардын биринчи бөлүгү төмөнгүдөй. Базар Коргондо кыз узатуу тоюна келип уулангандардын саны өстү. Бул арада балыкчыда мектеп окуучуларын уланткан газ аныкталды. Ал эми дарыгерлер кыш мезгилине карата жасалган салаттам агачтарды колдонууга этият болууну эскертишет. Май айынан баштап Ысык көлдөгү пансионаттардын абалы текшерилип баштайт. Талапка жооп бербегендер жабыларын мамлекеттик техника көзөмөлдөө кызматы билдирүүдө. Жыл сайын Ысык көлгө келген чет элдик меймандардын саны көбөйгөнсүйт, бирок аларга шарт түзүп берүү жагынан Кыргызстан аксап келет. Бул жылы өкмөт кандай пландарды түзүү? Аты жөнүм Назика Атамбекова, Кутман кеч каалайм. Бул жана башка кабарларды кезеги менен баяндоого өтсөк. Ол аймакта кабарлардан Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургундары тойдогу дастарконго коюлган салаттан ууланганы белгилүү болду. Маалыматтарга караганда 33 жаран азыркы учурда жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Адегенде бейтапканалардын инфекциялык оорулар бөлүмүнө 23 адам түшсө, кийинчерээк дагы 10 киши жеткирилген. Алардын баары 15 апрелде тойго катышып келгендиги белгилүү болду. Аймактык оорукананын дарыгерлери билдиргендей, баарынын абалы турукташты. Жергиликтүү элге тамак аштан уулануунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ahvalları жақсы, korkunçlulara çok, darberimde yetişti, bazılarına jardan verildi. Областық оорукананын инфекционистерден şöyle iştep atılır. 2-3 günden baştalganda böyle güç. Hiç olgandardығы 1-2 günden bilinген, hiç o açanışasını bilinmeyen, anam dinle başlayan, üyüne kıdırganlar, bizde jatıyor etken, naraka getip kalgıç. Kalın üyünen jetine günleyen, jatıyor, üyünen bizde doğurungan biletten bizler. Бул арада Балыкчы шаарынын номер 3-мектебинде окуучулар газга ууланган окуянын себеби аныкталды. Иликтөөлөр боюнча 8-класстын окуучусу 17 апрелде мектепке апасынын жеңиш аттуу коргоо каражаты болгон калемпир спрейин алып келген. Ал газ баллонду апасынан уруксатсыз алганы белгилүү болгон. Балыкчы шаардык милициясы билдирген боюнча 17 апрель күнү спрей алып келген бала баллонду чоң класстын окуучуларына көргөзүп жаткан учурда ал балдардын бири капысынан өзүнүн бетине чачып алган. Коркуп кеткен балдар баллонду коридорго таштап кетип калышкан. Натыйжада ал газдан 12 окуучу газга ууланган. Кабарларды улантабыз. Бишкектеги Саламалик жаңы конушунун жашоочулары жаратылыш газ менен камсыз болушту. Аталган конушта баш аягы 800ге жакын адам жашайт. Саламалик конушунда 4 чакырым түтүк тартылып, 270 үй газ алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Газпром ишканасы башта сөз бергендей, быйыл Достук Көлмө, Маданият, Чалбай, Учкун, Аскаташ, Алтын Бешик, Акөргө, Ак Ордо, Ала Тоо, Кара Жыгач конуштарында газ түтүктөрүн орнотуу иштерин аягына чейин чыгаруу керек болчу. Ишкананын маалыматына караганда 2017 жылдын аягына чейин Бишкек шаарындагы 22 конуш газ менен камсыз болот. Бул чоң социалдык программа деп эсептейм. Себеби бул энергиянын жаңы булагы, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Жалгыз эле ушу электр энергиясынан көз каранды болбой, же болбосо жалгыз эле ушу кышында көмүр жагып кыйналбастан ушу жаңы булакты да колдонуп бүгүнкү күндө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Андан сырткары жаңы конуштарда газ түтүктөрүнүн курулушу бул абдан чоң жана социалдык дегеним себеби ушу жаңы конуштар шаардын негизги бөлүгүндө эле энергия булактарына мүмкүнчүлүк ээ болуусу биз үчүн маанилүү нерсе. Газпром Кыргызстан компаниясы өлкөнүн газ тармагын өнүктүрүү менен бирге мамлекеттин социалдык экономикалык абалын стабилдүү өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түздү. Өкмөттөр аралык келишимде көрсөтүлгөн бардык милдеттенмелерди компания маалында орундатуу камылгасын көрүп келет. Кыргызстанга келген туристтерге жогорку деңгээлдеги шарттарды тартуулоону туризм департаменти эң башкы максат кылат. Мекеменин башчысы Азамат Жаманкуловдун айтуусу боюнча туристтик сезон 6-7 майда ачылмакчы. Бүгүнкү күнгө эс алуу жайлары жана пансионаттардын 70%на жакын меймандары тосууга даяр. Даярдыктар боюнча теманы менен кесиптешим Мирлан Айталы улантат. Туристтик тармакты өнүктүрүүдө жалпысынан 3 көйгөйдү чечүү зарыл деп билдиришет туризм департаментинде. Биринчиден, Кыргызстанды туристтик жактан жагымдуу экени дүйнө жүзүнүн көп жерлеринде белгилүү эмес. Өлкөнү таанытуу боюнча иш-чараларды күчөтүү керек. Туристтер жетерлик деңгээлде билбеген мамлекетке эс алууга барышпайт дешет адистер. Бул багытты туризм департаменти өзгөчө көзөмөлгө алып, иштеп башташканын айтат. Мисалы, интернеттеги социалдык тармактарда атайын баракчалар ачылып, алардын популярдуулугу өсүүдө. Андан тышкары, ар кайсы өлкөдө өткөн
өткөн көргөзмө жана фестивалдарга дагы катышууга үлгүрүп жатышат. Азыркы учурда бизге 52 ошо көл өрөөнүндөгү здравницалар өзлөрүн даярбыз деген сунушташты. Даярдыгын дагы такталууда. Негизи 100дөн ашык катышуучу болот. Көлдө иштеп жаткан здравницалардан. Ал эми азыркы учурда баары эле иш аракеттерин кылууда. Инфотурлар болот. Бул инфотурларга Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан дагы турагенттер келишмекчи. Экинчи көйгөй бул жолдор. Жакында эле өкмөттүн балыкчы корумду трассасын куруп бүтүрүүгө каражат тапканын айтып чыкты. 1 миллиард сомду президент Алмазбек Атамбаев таап бериптир. Бирок ошого карабастан жолдун жээгинде эч кандай түркүк же жүрүүчүнүн атайын жолу сыяктуу нерселер жок. Аны бүтүргөнү бюджетте кайрадан каражат жетишсиз. Республиканын башка аймактарындагы стратегиялык мааниге ээ болгон трассаларды айтпай эле койсок болот. Ал эми туристтерге болсо жалаң гана ысык көл кызык эмес. 2016-жылы Кыргызстанга эс алгана келген туристтердин саны 3 миллион 800 миңден ашкан. 2015-жылы туризмден түшкөн акча ички дүң продукциянын 20 миллиард сомун түзгөн. Бул сан болсо өткөн жылы 1 миллиард 400 миң сомго көбүрөөк болгон. Эс алуучулардын басымдуу бөлүгү Казакстан менен Орусиянын жарандары. Ал эми Европа мамлекеттеринин ичинен Германиядан келген туристтер экотуризмге, анан тоого кызыгышат экен. Үчүнчү көйгөй экология. Буга так далил болуп, жакында эле тартылган атактуу фотосүрөтчү Влад Ушаковдун көлдүн айланасындагы таштандынын көбү эсептелинет. Анын айтуусу боюнча бузуулар аябай көп. Ага санитардык жактан эч кандай бөгөттөр жардам бербей келет. Мамлекеттик экотехинспекциясы эс алуучу жана пансионаттарды текшерүүсүн май айында баштаарын убада кылууда. 193 курорттун 111 гана өзүнөн кеткен сууну чыгара турган түтүктөрү бар экен. Былтыр дал ушундай иштер жүрүп, анын натыйжасында 12 пансионат жабылган. Кийинчерээк анын 5 кемчилигин оңдошсо, калганы жабык бойдон дагы эле келет. Жакын биздин мекенибиздин эс алуучулары болобу же тыштан келген эс алуучу болобу, ошол тазалыкты сактап берсе депчи, ошол биздин белгилүү коомдук ишмер аталарыбыздын бири бар эле, Исхак Разаковдун айткан сөзү бар эмес беле, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген сыяктуу. Ошо ар бирибиз өзүбүздүн артыбыздан жыйнап эле ошол таштанды калтырбай, ошого өзгөчө көңүл бурсак, биз ойлойбуз ошол жаратылышыбызды биздин кийинки муундарга дагы абдан жакшынакай кылып өткөрүп. 2016-жылы дагы туристтик сезон май айында ачылган. Курорттор ассоциациясынын мүдүрүнүн айтуусу боюнча бардык жарактуу деп эсептелген пансионаттар конокторду кабыл алганга даяр. Мамлекеттик экотехинспекция эс алуучу жайларды күтүлбөстүк жерден айттырбай текшерүү тажрыйбасын колдоноорун эскертишет. Туризм департаменти быйылкы сезондо канча эс алуучу ысык көлгө келерин божомолдоп айта алышпайт. Бирок ошону менен бирге эс алуу сервисинин деңгээлинин жогорулаганын белгилешет. Экрандан алыстабай туруңуздар, жогорудагы кабарларды дагы бул окуялар менен толуктаган турабыз. Америка Кошмо Штаты бир катар өлкөлөргө чектөөлөрдү кийгизме болду. Алардын катарында Сирия, Түндүк Корея жана Иран бар. Британ премьери шайлоо өткөрүү маалында теледебаттарга катышпасын BBC-ге берген маегинде билдирди. Бишкекте аба ырайынын жылышы менен жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери 2017-жылы 130 жоо газын отургузушту. Учурда бардык жоо газын гүлдөп кооздугу менен шаардыктарды жана шаар меймандарын кубантып турат. Кененирээк бир нече мүнөттөрдөн соң. Эми аламда болуп жаткан кабарларга токтолсок, Регнум басылмасы Америка Кошмо Штаты, Түндүк Корея, Сирия жана Иранга карата жаңы санкцияларды киргизмей болгонун жазды. Финансы министри Стивен Мнучиндин айтымында бул жаатта аткарылып жаткан иштердин бирден бири кореялык компанияларда иш алып барган кызматкерлерге таасирин тиет. Ал эми Сирия боюнча юридикалык жактагы иш алып баргандардын тизмеси учурда тизилүүдө. Мындан тышкары Иранга болгон чектөөлөр айрыкча үлкөн өзөктүк программасынын айынан жаралууда. Мурдараак расмий Тегеранга болгон санкциялар мамлекеттин өзүндөгү адам укуктарынын бузулушуна карата жана бийликтин бул жааттагы аткарган ишинин алсыз болуп жатканына карата кабыл алынганы айтылган. Эске салсак, Америка Пхеньяндын жеке тараптагы адамдарына карата чара көрүп, өлкөдөгү өзөктүк программаны каржылоо салым кошушкан деп атаган болчу.
Эми Британияга келсек, Британ премьери 8 июнга пландаган шайлоо өткөрүү маалында теледебаттарга катышпасын BBC-ге берген маегинде белгилеген. Лейбористтердин лидери Жереми Корбин премьер-министрди ачык теледебаттан качып жатат деп айыптаса, либерал-демократтар телекызматкерлерге кайрылып Тереза Мэйдин ордуна бош орундук коюп койгула деди. Эске салсак, Британиянын Европа биримдигинин курамына калышын сактап калуу маселеси боюнча кайталап референдум өтпөйт деп кошумчалаган. Белгилей кетсек, 52% шайлоочулар Brexit үчүн добуш берген 2016 жылы жай айында өткөн референдумдан кийин өлкөдө экинчи референдум өткөрүү кампаниясы башталган. Мэй мөөнөтүнөн мурун шайлоо болбой турганын айтып келген. Шаршембиде парламентарийлер премьердин бул демилгеси боюнча добуш беришет. Консерваторлордун лидери болгон Мэй азырынча бардык сурамжылоолор боюнча алдыда баратат. Ал мөөнөтүнөн мурун шайлоо өткөрүү боюнча чечимди өлкө Европа биримдигинен чыгып жаткан учурда кырдаалды стабилдүү кармоого умтулуу аракети деп түшүндүргөн. Бишкекте аба ырайынын жылышы менен жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери 2017 жылы 130 жоо газын отургузушту. Учурда бардык жоо газын гүлдөп, кооздугу менен шаардыктарды жана шаар меймандарын кубантып турат. Ошондой эле жакын арада розалар гүлдөйт. Алардын жалпы аянты 3,5 гектар жана миллиондон ашык 1 жылдык гүлдөр айдалган. Жайында шаарда ар кандай түстөгү бегония, капеус, петуния, сальвия жана башка гүлдөр көздү кубандырып турат. Жалпысынан шаар боюнча гүлдүн 20 түрү отургузулган. Жашылдандыруу кызматкерлери архитекторлор менен биргеликте гүл өстүрүүчү жайлардын эскиздерин даярдашкан. Учурда шаардын кыска көчөлөрүндө коллектордук дренаждык түйүндөр тазаланып жатат. Бул иш-чаралар гүлдөрдү сугарууда, тротуарларды жана жолдорду суу каптоонун алдын алуу максатында жүрүп жатат. Шаар тургундары болсо гүлгө толгон аянтча тууралуу 11 каналына мындай ойлор менен бөлүштү. Ушул гүлдөрдү карап туруп кантип кол барат дейм да, жылганга чыкарачы кандай бул, мен ойлойм башкача бир бөлөк жактан алып келген сорт окшойт. Өзгөчө өңү дагы шаарга чындыгында көрүп берип турат экен. Гүлдөрдү жаңы эле көрдүк, абдан кооз экен, бизге абдан жакты. Особенно могу сары гүлдөр жакты. Билбейм көчөбү качан отургузушту. Аябай кооз да. Жаратылыш канчалык сулуу болсо, адам да ошончолук бактылуу болот дегендей, муну мээранын кылып жатканыга бизге абдан ыраазычылык билдирүүбүз болот мээрага. Абдан гүлдөр сонун экен. Эми ушул гүлдөрдү биз өзүбүз шаар калкы жакшынакай бапестеп, ушул гүлдөрдүн баркы баасына жетсек деген ойдомун. Айта кетели, Бишкек шаарынын мэриясы тургундарды жана меймандарды өз шаарын сүйүүгө, гүлдөргө аяр мамиле кылууга жана жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлеринин эмгегин сыйлоого чакырат. Бул өтүп бараткан күндүн башка окуялары болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат айтам. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча жакшы калыңыздар.